Так, ассаламу алейкум туғандар. Алдыңыздарда біз сіздерді моторды тазалап, диагностика қойып, қайсы моторлар баяғы түтіп атқан болса, қайсы моторлар майды баяғы көп жеп атқан болса, же болса бензинді көп жеп атқан болса, ошолор бойынша туғандар бұл жерде жаңа ашылып тұр, 1 ай болып тұр ашылғанына. Азыр сіздерге видеоның аяғында адресін түшіндіріп береміз. Аға чейин біз бұл жақтан специалисттен сұрап алсақ. Диагностиканы қандай қоясыздар? Диагностика биринчи очередь компрессиясын текшеребиз. Анан эндоскоп менен камера сжиганиянын ичин көрөбүз. Камера менен ичин көрөсүздөр. Ичин көрөбүз. Бунун азыркы учурда ушул машинанын компрессиясын текшердик. 6, 7, 8, 7,5 болуп чыгып атат да. То есть компрессиясы начар да. Азыр мына азыр компрессиясы текшерип бүткөндөн кийин раскоксовка деп коет. Бул поршневой группанын ичин тазалайбыз да. Могулардын ичи бул поршневой группа да. İçi kara göğü da, içi kara göğü, ошо göğü азып атып, кольцалар отуруп калат. Ошонун ичин жууп тазалап, поршневой группаны тазалап бүткөндөн кийин, тройная очистка да. Биринчи этап бүткөндөн кийин моторду чогултуп, оталдырабыз, бир аз мотор жылытып алып туруп, анан кийин мотордун ичине бияка химия бар, атайын промывочный химияны куябыз мотордун ичине, куюп туруп, 10 мүнөт холостой, 10 мүнөт бир жет оборот кармап турабыз. Общий 20 мүнөт да. Андан кийин дароо моторду өчүрүп туруп, майды төгөбүз, майды төгүп, поддонду чечип, поддонду тазалап, маслоприемникти тазалайбыз. Андан кийин VVTi сетка деп коет. Могу жеринде көрүнөбү, көрүнбөбү? Мынакей могу датчик. Могу датчик, VVTi датчик. Ошонун астында чоң болт бар, 14-чү ключ келе турган. Ошонун ичинде сетка бар. Ал сеткаларды дагы обязательно тазалаш керек. Тазалап бересиздер. Полный мотор жагын тазалап, чечпестен, а? Чечпестен тазалап. Чечпестен тазалап беришет экен тугандар. Тазалап беребиз. Эми бул моторду мисалы үчүн под замену дептир. Азыркы учурда бул 1 MZF деген мотор 3 литровый да. Бунун баасы азыр 120-130 миң сом турат. Азыркы биз жасап аткан жумуштарыбыз полностью химиясы менен жумушу менен где-то бир 10 миң сомго чукулдайт да. 10 миң сомго айланасына туура келип калат, а? Элге канчалык мындай жеңилдетүү коюлган экен да бул жак. Гарантиясы кандай кыласыздар? Гарантия компрессияны көтөрүшүнө берип атабыз. Эгерде компрессия көтөрүлбөсө, куюлган 2 небөлүн акчасын кайтарып беребиз. Бирок да кайта айтып кетчү нерсе, компрессия көбүнчөсү ойлошот бул компрессия көтөрүлсө калганына жардам бербей деп. Бул мындайча айтканда взаимосвязанный нерсе да. Эгерде компрессия көтөрүлсө, май жеген да бир аз азаят, түтөгөнү соответственно азаят да. Даже вплоть до того, что бензин расходу да азайат. Бул кандай өзүңүздөрдүн бир аппаратыңыздар барбы тазалай турган? Атайын мынакей акелдик. Аппаратың мынакей химия. Могул химия. Буну борон деп коебуз. Бул ушу химия атайын бул Кыргызстанда меселе дегиле Орто Азия боюнча жок да бул химия. Бул только Россиядан келет. Бул химия менен азыр ушу поршневой группаны тазалайбыз. Андан кийин ушундай эле чөйчөктө бирок кичинекейирээк 100 граммовый чөйчөк бар, ал да химия. Ал өтө катуу химия, мындай абайлап элге айтып коеюн, абайлаңыздар, колуңуздарга тийсе кожаны күйгүзүп берет да. Ал мотордун ичин жууп чыгат. Мотор жууп, поддон чечилип, поддон маслоприемник тазаланып, VVTi сеткалар тазаланып бүткөндөн кийин мотор чогуланат, жаңы май куюлат, жаңы майдын артынан анан new oil'ду куябыз. New oil ошо биринчи очередь компрессияны көтөрүшүнө жардам берип атат. Экинчи очередь мотордун ичинде майда чүйдө тытылган, сыйрылган, микротрещина, задира, трение болуп аткан жерлерде обволакивать этип, защитный пленка жасайт. Анан сиздер мисалы үчүн майды төккөндө ал май менен кошо куюлуп түшүп калбайт, а мотордун ичинде защитный пленка болуп кала берет. Түшүнүктүү, түшүнүктүү. Машиналар маркаларын кандай түрлөрүн жасайсыздар? Любой. Бардыгын. Бардык түрүн. Портер, Fit, Кудайга шүгүр бардыгын. Mercedes, BMW бардыгын жасайсыздар. Түшүнүктүү. Ошо биринчи очередь диагностика кылабыз, компрессиясын текшерип, эндоскоп менен ичин. Диагностиканын услугасы канча болот? Эми мисалы үчүн бул мотордуку 1000 сом болот да, диагностика. Кээбирки рядныйдык бул V-образный двигатель да. То есть биякта бир баш турат, биякта бир баш турат да. Эки башта, ошон үчүн 1000 сом болуп атат. А рядныйлар 500 сомдон болот. 500 сомдон болот. Түргө бөлүнөт экен, а? Түргө бөлүнөт. Ошондо примерно 10 миңдин айланасында болуп калат да бүтүшү. Жасалып мындай тазаланып бүтүшү. Иншалла. Хорошо. Жакшы туугандар, ушул биз азыр номерлерди көрсөтүп коебуз бул жердин. Анан адресин келиңиздер түшүндүрүп берели. Бул жакта маалыматты алдык. Жакшы эле туугандар. Электромобиль ал жак кандай болуп калат? Мотор жактары мисалы. Гибридныйлерди жасайбыз.
гибридный үйлерді жасайсыздар. Потому что гибридный ДВС двигатель мен электродвигатель бар. Ошо ДВС двигателин тазалап берип атабыз. Ал жакта каралган, Азыр биз адрести жакшына түшүндүрүп берели туугандар. Келиңиздер, көрүп алыңыздар. Бул жакта түз бара турган болсоңуздар 500 метр сол жакта карасаңыздар Жапалак унаа базары туугандар. Ориентир мынерде Россия заправкасы бар. Ушул Ориентир заправканын бул жак бетин карасаңыздар ушул жерде жайгашкан. Бул жерде Сон авто деген автосалон бар туугандар. Жаңышканбыз. Мына. Ошко келгенине 3 ай болуптур. Бул жерге көчүп келгенине 1 ай болуптур туугандар. Адрести айттык, бардык нерселерди түшүндүрүп айттык туугандар. Келе бересиздер. Башкаларга бөлүшүп, досторуңуздарга өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазып коюңуздар. Мотордун бардык түрлөрүн туугандар тазалап, жакшына чыгарып берет. Келиңиздер. Оский филиалдын номери. Оский филиал Жалал-Абад, Головной Бишкектики, анан Скольга. Калгандар эми ачылат. Мына кызылканы такталып, кызылка түптү. Кызылка не болду? Обучение өтпөй койду. Ал жак болбой калдыбы? Обучениега келбей койду. Келип неме кылды. Оштун номерин көрүңүздөр туугандар. Город Ош Көкүмбий деп турат. Улица Көкүмбий. Үстүндө Жалал-Абадта да точкаңыздар бар экен, Жалал-Абадта да. Жалал-Абадтын номерин көрдүңүздөр туугандар. Бишкектин номерин көрүп алыңыздар мынаке. 2 номер турат. Ошол 2 номерге чала бересиздер Бишкектикинде. Так, Скөлдүкү бар экен, Нарынга качан ачылат? Нарынга ушул жылы ачабыз, Нарын менен Таласты. Баткенде да быйыл ачабыз да калабыз. Баткен, Талас, ушул экөө Баткен дагы бар экен, Талас быйыл ачылат экен туугандар. Мына көрдүңүздөр. Так, нерде жазып койдук мына. Ушулардын баары бар да турабы? Ушунун баардык процедурасы кантип кылыш керек? Ооба, орусчасы экен бул туугандар. Мынакей көрүңүздөр. Орусчасын окуп, видеону токтотуп алып окуп чыксаңыздар болот мынакей. Толук көрсөтүп коелу силерге. Азыр бизге түшүндүрүп бергендин баардыгы орусчасы ушул. Айтыңыз. Азыр немеде компрессия кылып текшерип атат, компрессиясын тартып алсаңар азыр. Компрессиясы текшерип. Компрессия. Башында компрессиясы кандай текшерилет, анан кийин нью кылгандан кийин компрессиясы көтөрүлгөн текшеребиз да. Ошол менен гарантия болот. Хорошо, видеону токтотуп туралым. 8. Кандай иш жүрүп атат ушунда? Компрессорду текшерип атат. Мен бир салып көрсөтүп коймун немеге. Салып көрсөтүп коюңуз. Давай. 9. 9 дейт. Өзү канча болуш керек өзү негизи? Заводтон чыкканда 14 болуп чыгат. 14. Жүрүп отуруп 12ге түшүп, жүрүп отуруп, болду калбады дегенде хотя бы 10 да. 10 болуш керек. Жок дегенде. Давай. 9. Ушуну тазалап бүткөндөн кийин кайра өз ордуна келип калат ошондо? Тазалагандан кийин наоборот азыр бул кара ичинде кара май көө менен ушундай завышенный болуп көрсөтүп атат. Тазалагандан кийин түшөт. Бул дейт. Түшөт. Кадимкиде оригинал компрессия ошол болот да. Бул азыр мындайча айтканда көөнүн күчү менен майдын күчү менен көрсөтүп атат бул компрессияда. Завышенный болуп атат. Тазалагандан кийин дагы бир текшеребиз, ошондо түшөт да. Но жана мен айтып кеткенде акырында майды которуп new oil'ду куябыз деп атпайлыкпы? Ошол new oil көтөрөт компрессияны. Ошол компрессияны көтөрүшүнө биз кепилдик берип атабыз. Канча болуп калат ошондо? Көтөрүлгөнүн бүткөндөн кийин. Эми айтыш кыйын, бирок мындай бир мисал катары кылсам, стрим келген, стримдики 8, 9, 8, 4-2 болгон да. Ошол 2 дегени 5ке көтөрүлгөн да. 5ке көтөрүлгөн. Түшүнүктүү. Мына азыр эндоскоп менен көрөбүз. Бул камера түшүрүп атасыздар да ошондо? Эндоскоп да. Эндоскоп, камера менен түшүрүп атат туугандар мынакей. Текшерип көрүп атасыздарбы? Кандай капкара көө. Кирсин ичине. Кара көө, бир аз ортосунда көрүңүз, жылтырап аткан май чачыптыр да. Май чачыптыр. Цилиндрдин стенкалары да бүт май экен. Ушунун күчү менен жана компрессия завышенный болуп көрсөтүп аткан да. Мынакей. Капкара көө, пленка май үстү. Ошону тазалап чыгасыздар, а? Тазалап, жууп, общий. Отуруп калган кольцолорду бошотуп, иншалла. Бул да капкара көө экен, көрүп атасыздар. Сейчас здесь чуть цилиндр спустим.
Бул дагы эле ошондой экен. Кара көп болуп кетти туугандар. Ушунун себебинен бул мотор мындай кандай болуп калган? Жараксыз болуп калган ошондо? Bunun sebebinden kolçalar cavuşup kalıp porşunda. Кольцолор жармашып калат. İçinde 3 kalço var. 2 kalço bu kompresyonlu kalço değil. Üçüncü maslasyonlu kalço değil. İçinde kara boylar cavuşup, kolçalarga cavuşup katıp kolçalar oturup kalganda, kompresyonlu kolçalar oturup kalganda kompresiya düşüp kalат. Дагы. Моторго зыяны не болуп калат ошондо? Же май көп жей баштайбы, же бензин көп жей баштайбы? Компрессионный oturup kalsa kompresiya düşüp kalat, anan üçüncü kalço oturup kalsa may jey başlaydı da. Май жей баштайт. Маслосъемный kalço oturup kalsa al may jeyip tükөp расход болуп калат. Расход көбөйө баштайт экен да. Түшүнүктүү. Hazır az men sizge көрсөтүп кеткенде бул химия менен içine азыр куябыз да. İçine куюп 20 minut күтөбүз. 20 minut күтүп, 20 минуттун ичинде 20 минуттан кийин калинчаты калды бурайбыз. Стоп. Жанагы ичиндеги жидкость ылдый өйдө түшсүн. Мына туугандар караңыздар. Ушундай алып туруп алат экен дагы, өзүнүн шприци бар экен, ошондой куят экен. Куюп чыгат экен ар бирине. Ушул тазалап чыгат экен. Rex 300. Диагностика кылдык, эми распрацовканы баштадык. Химияны боронду куюп атабыз. Баягы жогоруда айтып аткан химияны куюп атышат туугандар. 20 минут күтүш керек дедиңиз, а? 20 minut күтөбүз. 20 минуттан кийин калинчаты калды. Колдун күчү менен бурайбыз. Неге дегенде бул химия ылдый өйдө болуп, колчаларга чейин жетиш керек. Artıklar koyulup kütüp atat. Свечалар жаап атабы үстүндө? Свеча менен жаап атабыз. Неге дегенде булдан буу чыгат да. Буу чыгат. Бул ушу свечный отверстиядан чыгып кетпеш үчүн жаап коебуз, чтоб ал буу барып туруп үстүдөгү клапандарды дагы бир аз тазалап жууп кетиш үчүн да. Түшүнүктүү. Ошондо 20 минут күтүш керек. 20 минут күтөбүз иншалла. Күткөндөн кийин эмне болот андан кийин? Күткөндөн кийин тартып сондурабыз. Чыгарабыз. Анан тазаланып калабы? Болду. İçindeki тазаланат, андан кийин анан от алдырып, кургактатабыз да. Кургактатып от алдырабыз. Жакшы. Lex туугандар, ушул машинанын моторун каратышты. RX 300 дейт. Машинанын түрүн туугандар, любой түрүн, каалаган түрүңүздү машинаңызды алып кете бересиз. Расход кылган баягы май жеп аткан, бензинди көп ичип аткан, түтөп аткан машиналардын баарын алып келип ушул жерге жасатып алат экенсиздер. Услугасын айттык, 10 миңдин айланасында бүтөт дейт туугандар. Чечип, тазалап, баягындай көп расходду кетирбей, бул менен жакшына тазалап берет экен. Üstünü to'xtatib turdi. To'xtatib turdi. Жол закарылам.
Сіздерге келдім ғой. Сіздерге тешім. Мынакей көріп атасыздар, кебелкілерінде қалбаптыр içinde. Значит, кол. Немеде? Суық жоқ болған. Суық жоқ болғанда тұмау. Егер резкий чимге башламайды. Сөз ответі бар да. Қаласы. Мынакей. Жаңа көрдіңіздер қандай полный банка қойылды эле. Азыр жарымдан жарым болуп калыптыр да. Карарып чыкты туандар, тазаланып чыкты дейт бакарына. Қалған қатқаны поддонға кетті да майға. Поддонго, астына майына уюлуп кетти. Эми құрғақтамай. Мындай кара болуп чыгат экен туандар, көрүңүздөр. Кургактамай экен да бул жага. Давай, Али. Мындай болуп кара болуп көп болуп чыгат экен туандар, көрүңүздөр. Ички тазаланып атат, бул ичине химикатты куйду туандар. Аты эмне дедиңиз анын? Борон. Боронду куйду ичине. Тазаланып, мына кара түстө болуп чыкты туандар, майдаланып. Али. Kaç. Еще раз. Қопақта аябай жақсы көрінеді екен. Все. Көріп қойыңыз. Мына, көрүңүздөр туандар. Карарып мындай болуп. Мына. Қараңыздар. Карарып тазаланып чыкты бул. Мынакей көйлөгүн баарын. Көйлөрдүн баарын ушуну тазалап чыгарат экен. Ушундай туандар, тазаланып бүттү. Кимге керек болсо биз видеого номерлер жазып коебуз. Ошол жакка чалып кабарлашсаңыздар болот. Эми азыр чогултуп кайра мотордун ичин жуйбуз да эми. Мотордун системасын жуйбуз азыр химия менен. Анан кийин майды төгүп, поддонду чечип, поддонду ана маслоприемникти тазалайбыз. И андан тышкары двигатель сеткаларын да тазалайбыз. Хочешь, да? Если хочешь. Кайсы химикат менен тазалайсыздар? Бул химияны биз борон деп коебуз. Бул негизи Жок, азыр моторго коюлуп атканды, моторго коюлуп аткан модан күчтүүрөөк да. Мындан күчтүүрөөк. Мондан күчтүүрөөк. Ал мындай денеге тийсе, денени күйгүзүп жибериши мүмкүн да. Ошон үчүн ал менен өтө кылдаттык болушубуз керек. Оталдырасың да, компрессиясын мына после кокса компрессиясы текшерип коюлат. Так, после раскоксовки компрессиясын текшерип атабыз.
İyi Ali. Oldu. 10. Geçti. 10 boldu. Değil bu. Baya 9 boldu. 9 boldu. Baya 9 boldu, 10 boldu. Gol oldu dedi. Давай, Ali. Oldu. Сколько? 5-8. 8. 8 boldu. Давай. İyi Ali. Oldu. 6. 6. 6 oldu. Baya bardığınki 9 bile. 8, 9, 8. 10, 9 jarım. O. Hazır özgörülürdü görüp turasızlar tonlar. 6 boldu, 8 boldu. Давай. Давай. Все. 10. 10. 10. Давай. Давай. Сколько? 5. 5. 5 boldu. Давай. Oldu. 7. 7. 9 oldu ha. Nağa bir yaktan görünmedi. 9. Anakey. После раскоксовки тазалангандан кийин компрессия ылдыйлайт. Эми азыр промывка мотора, андан кийин поддон майды төгүп, поддонду чечип, поддонду тазаламай болот. И двигатель соткан. Жууганыңыздар канча убакыт кетет эми аны? Ал 5 минут, 10 минут мотор иштеп турат халасты. Андан кийин 10 минут бир жерде оборот кармайт. Это мой. Тугандар, биз азыр тазаланып бүткөндөн кийин видеону көрсөтүп беребиз, келиңиздер. Так, көрдүңөр да. Жылтырап калганын көрдүңөрбү туугандар? После раскоксовки тазалангандан кийин жылтырап калыптыр мотордун ичи. Тазаланып, жуулуп. О, это даже надпись появилась. Даже запись, жазуулар көрүнүп атасыңарбы? Жазууларды көрүп баштадык бизчи. Уже көрүнүп баштады. Ичи ыш кирип болчу, билесиңер да туугандар. Так, көрдүңөрбү? Ну, это Так, надо жылтырап калыптыр уже. цилиндр спустить. Так, тазаланганын көрдүңөрбү? Уже полосаларынан бери көрүнүп атат. Көрдүңөрбү туугандар? Поршень видно, он помыл. Поршень. Хорошо помыл. Таза жакшы жуулуптур да. Азыркы видео тугандар, бая биз биринчи видеодо көргөнсүздөр, сууну куюп аткан бул жердеги. Не деп коет эле атын? Боронду. Боронду куюп аткан, куйгандан кийинки натыйжаны азыр көрсөтүп бердик тугандар. Ушундай. Күтүп аткандан өтүп. Күтүп аткандан өтүп. Азыр отал жерде промывка куйдук. Бул болсо кийинкиси. После. Видеону улбай, көрүнбөй калат. Туугандар.
порты çıktı, жерге. Şu kirleri жуылгандан кейін шыққаны ушул экен туғандар. Күтөгөнү көрүнбөй калды, көрдүңүздөрбү? Машина жүрүп турат. Мотор иштеп атат. Атай газды көйүп турабыз. Газды көйүп турат, газ көйүп турат. Дым вообще жок. Так dursa bu только начало. Ушундай туғандар. Ким моторду көрсөткүсү келсе, кимдики жогоруда айткандай туғандар, түтүп аткан болсо, май жеп аткан болсо, бензиндер расход болуп аткан болсо туғандар, алып келесиздер машинаңыздарда. Адрести түшүндүрүп бердик туғандар. Оштон келе жатканда Жапалак унаа базарына жетпей Россия заправканын тушунда туғандар. 30 метр. Ошол жерден кирип келе бересиздер. Азыр бир сыттын көрсөтүп коелум мындай кылып. Мына фитти да келиптир. Фитти да көрсөтүп атышат. Мотор жагын көрсөтүп атышат. Диагностика коюп атат туғандар. Мына да көрсөтүп берейин. Жапалак унаа базарына 500 метр жетпей бул жерде Россия заправкасы бар. Россия заправкадан 30 метр жетпей сол жакты карасаңыздар чоң болуп мындай номер жазылып турган болот. Ушул жерде келип өзүңүздөр моторуңуздарды көрсөтө бериңиздер. Башкаларга сөз бөлүшөбүз туғандар.